Биздин жалпы көрүүчүлөрүбүзгө салам. Бүгүн бизге маек куруу үчүн Термечикова Элиза стоматологду айымды чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүн биз ушул тиш ооруларына байланыштуу теманын алкагында маек курмакчыбыз. Ал эми биздин алгачкы сурообуз. Азыркы тапта кандай оорулар менен көбүнчө сизге кайрылышат? Кандай көйгөйлөр менен? Бизде көбүнчө профилактический жумуштар аз болгондуктан уже осложнение менен кайрылышат. Пульпит, периодонтит деген диагноздор менен уже кайрылышат. Анан азыр брекет деген актуалдуу тема болуп атпайбы? Бардык эле кыйшак тиштерин брекет аркылуу түздөп жатышат да. Анан кээ бирлер айтышат, кийинчерээк зыянын тийгизиши мүмкүн депчи. Ушул туурасында айтып кетсеңиз. Жок, брекеттин өз брекет эч кандай зыянчылык келтирбейт. Бул баары бир комплексный жумуш болот. Пациент дагы жакшы караш керек. Если тиштерди жакшы карап, гигиенаны жакшы карап, ход лечения туура эле болсо, то эч кандай зыянчылыгы жок. Анан ушул брекетте тиш бөлүгүн түздөшөт, Анан кээ бирлер айтышат да, жаакты кийинчерээк жылдырып коюшу мүмкүн депчи. Ошол жаак бөлүккө кандай таасир этет брекет? Жок, брекеттин дагы өз этаптары бар. Биринчи тиштерди түздөйбүз. Тиштер түзөлгөндөн кийин брекеттен кийин брекет таккан учурда аралыктар пайда болот да. Ошолор жабылат. Анан кийинки этап ошо уже прикусты оңдоп баштайбыз. Прикус туура болсо, жаак менен эч кандай проблема деле болбойт. Кээде болот аябай прогенический прикустар болот, прогнатический. Если аябай чоң болсо, анда уже хирургдардын жардамы керек болуп калат. Бирок көбүнчө ошол эле, если лечение туура болсо, эч кандай зыяны жок. Анан ушул брекетти канча убакыт кийиш керек? Анан кээ бирлер ушу убагынан ашырып кийип жүрө беришет го. Ошол учурда кандай болот? Ушул туурасында айтып өтсөңүз. Брекет негизи 1 жылдан 2-3 жылга чейин деле тагыла берет. Бул пациенттин жашына жараша. Анан көп такса деле өтө деле чоң мындай зыяндык келтирбейт. Главное ошо гигиенаны сактап, тиштерди жакшы жууп турса, наоборот бир чети канчалык көбүрөөк такса, ошончолук результат жакшыраак мындай фиксироваться этилет да. Анан кийинки кайта кыйшайып кетүүгө мындай процент азыраак да. Тиш ооруганда биз ар кандай дарыларды ичип басып коебуз да. Анан ушул канчалык деңгээлде туура? Эмне тиш ооруганда эмне кылыш керек? Тиш ооруганда сразу тишке стоматологко кайрылыш керек. Бул деген только мындай убактылуу эле жардам берет. Ошо бизде негизи эле, например, Европада именно мындай проф жумуштары садик кездеги школьниктерге аябай жакшы мындай өткөзүшөт да. Аларда, например, биздикиндей, бизде күнүгө бир 90% эле осложнение менен кайрылышат да. Европада наоборот. Алардыкы только профилактика. Алардыкы бизде, например, күнүгө ушундай осложнениялар болсо, аларда если вдруг ошондой бирөө келсе, алар даже мындай консилиум устраивать этишет да. Алардыкы жөн эле чистка жасап коюшат, мындай кичинекей кариести дарылашат. Ошо садик, школа кезинен жакшы үйрөтүп келген үчүн аларда биздикиндей жок да. И если ойлойм, бизде деле ошо именно кичинекей балдарга көңүл буруп, школдо жакшылап маалымат берип, жөн эле мынтип айтып коюу эмес, бизде өтөт, конечно, бирок азыраак болуп атат окшойт да. Баары бир бала айтып атса, мындай алаксыйт, көңүл бурбайт да. Мындай муляждарды алып, зубная щеткаларды алып, жума сайын, ай сайын школдордо ушинтип өткөзүп турушса,
андай деле болбойт го дейм, анткени көп көрөбүз 30-40 жаштагы деле пациенттер тишти кандай техника менен жуусуңар десе, көбүнүкү туура эмес да. То есть бизде адамдар мындай даже билбейт да, кандай туура тишти жууш керек, маалымат жок. Ошондуктан ошол туурасында айтып өтпөйсүзбү, кандай тишти кандай туура жууш керек? Бизде көбүнчө сурасаң, мындай өйдө ылдый жуйбуз дешет да. Өйдө ылдый туура эмес, анткени силер бир күн кечке тамак ичесиңер, анан ошол тамактан налет калат. Ошол бир күн кечке силер ар кандай тамак ичесиңер, особенно если углеводдуу тамак көп болсо, андан да көп налет болот да. Анан кечинде тиш жууп атканда, өйдө ылдый кылганда, ошол бүт тиштеги налет этке кирет да, тиснанын ичине кирет. Анан ал эртеңкиге чейин катыйт. Ошентип көп убакыт ошентип жууй берсеңер, ошол налет уже ташка айланат. Ал таш баары бир бул бактерия да. Этти жейт, сөөктү жейт. Ошондон жана диснанын канашы, жагымсыз жыт, ошондон болот. Анан шыпырып техникасы шыпырма да, мындай үстүн жууганда эттен ылдый тишти карай шыпырып жуйсуздар. Каждый тишти 7-8 жолу өтүп, жөн эле бир эле өтүп коюп эмес, прям отуруп санаш керек да. Бир тишти 7-8 жолу өттүңөр, бери жылып, астын жууганда наоборот. Астынан үстүгө. Ички бетин обязательно тиштин жибин колдонуш керек. Аралыктарда калып калат да, щетка жетпейт аяка баары бир. Обязательно флосс, нитки алып, обязательно ошолор менен колдонуш керек. Мүмкүнчүлүк болсо, электрический щеткалар азыр жакшы чыгып атат. Ирригатор дегендер бар. Ошолорду алып, эртең менен кечинде жууса эле тиш менен эч кандай проблема болбойт да. Особенно кечки чистка. Бизде также көбүнөн сурасаң, кечинде тиш жуушпайт да. Эртең менен жууйт, ошол эле жетет дейт. Если мындай ойлоп келсе, наоборот, кечки чистка эртең мененкиге караганда көбүрөөк мындай маанилүү да. Анан также көбүрөөк мындай катуу тамак жеш керек да. Овощи, жер жемиштер. Биз мындай катуу тамак тиштеп жегенде тиш өзү мындай механически тазаланат да. Анан кечке бизде кандай нан чылап, ошентпей, наоборот, ошондо тишке көбүрөөк налет жармашат да. Ошон үчүн кичинекей балдарга мындай жөн эле кесип берип эмес, даяр кылып, прям өзүнө берип, өзү тиштеп жеш керек да. Ошондо жакшы болот го дейм. Рахмат. Анан жаш балдарда кандай, ушул жаш балдар тишке кандай кам көрүш керек? Дарыгерге барып туруу зарылбы? Обязательно. Кичинекей баланын уже бир тиши чыкканда, уже апалары мындай атайын детский щеткалар болот, ошолорго уже бир тиш чыкса дагы ошону жууп туруш керек да. Бала дагы ошого көнөт. Дарыгерге жарым жыл сайын, хотя бы жарым жыл болбосо да, бир жылда бир, жакшы болсо, мүмкүнчүлүк болсо 2 жолу келиш керек. Осмотрга келип туруш керек, чисткага. Анан норма боюнча биринчи сүт тиш деп коебуз го, ошол канча айда же канча жашында чыгыш керек, анан кайра канча жашында түшүү керек? Ар тиш ар кандай да, эң биринчи тиштери 7-8 айда чыгат. Анан 2-2,5 жашка чейин рост болот да. Андан кийин 10-12 жашка чейин уже түшүү керек. Бирок азыр акыркы учурда уже эртерээк тиштери чыгып атат да. 4-5 айда эле уже кээрки балдардын тиштери уже кичинеден чыгып баштайт. Пломбунун арзаны же кымбаты болот да, анан ошого жараша коюшат. Анан ушул жөнүндө маалымат берсеңиз, канча убакытка чейин жүрүш керек ушул пломба менен? Пломба негизи арзан кымбатынан эле зависит этпейт да. Көбүнчө ошо пломбанын коюлушунан зависит этет.
пломба коюп жатканда эч кандай башка мындай жидкосттер тийген жокпу, ошо пломбанын тишке мындай прилеганиясы, если ортосунда аралык болуп калса, миң кандай кымбат пломба болбосун, ал бат эле уже жараксыз болуп калат да. Ошон үчүн көбүнчө ошо именно коюлганга жараша. Пломба негизи 4-5 жылга чейин да. Ар кандай пломбалар бар, бирок кымбаты деле, арзаны деле убакыты менен усадка берет да. Усадка берип уже баякыдай тишке плотно мындай жармашпай калат да. Ортосунда аралык болуп калат. Ошо аралыктардын ичине тамактын калдыктары кирет. Вторичный кариес пайда болот. Кайта эле пломбам көбүрөөк мага ошо служить этип берсин десеңер, то кайта эле ошо тишти жакшылап жууп, мындай гигиенический наборлор менен колдонуп турсаңыздар, 7-8 жылга чейин деле мүмкүн чыдап берет да. Анан кээ бир учурларда ушул тиш каноо, анан жагымсыз жыыттар болот го тиштенчи. Ошол эмне себептен болот? Ошол эле кайта эле тишти начар, туура эмес жуугандыктан да, витамин аздыктан болот. Бирок эң биринчи себеби ошо гигиена эле. Андан кийин уже мындай общий заболеваниялардан кетет да. Например, мүмкүн кээ кан оорулары бар, может витамин жетишпестиктен. Бирок эң башкысы ошо гигиена эле. Ошону эле айтып турабыз постоянно. Эртең менен кечкисин обязательно тамактан кийин чайкап, ошентип турса эле эч кандай жагымсыз бүт, жагымсыз жыт бул деген бактерия. Ошо бактерия ал ошо налеттордо болот. Андан кийин курт тиш бул ал дагы бактерия. Ошол дагы жагымсыз жыт пайда кылышы мүмкүн. Тил, көбү тишти жууп тил калтырып коюшат да. Тилди тоже также тишти жууп бүткөндөн кийин ошол эле щетка менен деле тилди мындай 2-3 жолу өтүп койсо болот да. Тилде деле өзүнүн эмелери бар, ворсинкалары бар, ошолордун арасында баары бир налеттор калат да. Ошол дагы бир причина болушу мүмкүн. Анан ушул гигиена деп калбадыкпы, анан ушул колдонгон каражаттарыбызды канча убакытта бир алмаштырып турушубуз керек? Анан кандай каражаттарды колдонууну сиз сунуштайсыз? Щетканы 2-3 ай сайын алмаштырып туруш керек. Анан орточо жесткости алыныш керек. Жумшак дагы эмес, катуу дагы эмес, орточо. Анан пастадан көбүнчө көп нерсе зависит этпейт деле да. Бул жөн эле мындай вспомогательный нерсе, мындай пена болуш үчүн, свежий запах болуш үчүн көбүнчө ошо щеткадан зависит этет. Пасталарды 2-3 түрүн алып койсо болот. Например, фтор менен болот, для десен болот, отбеливающийлер болот. Ошону 3-4 түрүн алып, жума сайын алмаштырып жууп турса болот. И обязательно нитка алыш, жип алыш керек, тиштин жибин. Ошолор менен араларын өтүп, ошол эле. Ошо 3 нерсе болсо жетет да. Рахмат. Анан ушул тишти арылоодо кээ бир учурларда туура эмес дарылап коюп, анан ар кандай ооруларды жугузуп калуу коркунучтар бар да. Анан ушу кандай ооруларды жугузуп алса болот? Кандай ооруларды жугузуп алуу мүмкүнчүлүгү бар тиштен? Именно тиштен эмес, больше келгенде инструменттерден да. Если инструменттер нача стерилизация өтүп калган болсо, гепатиттерди жугуздура алса болот. Бирок азыр көбүнчө андай нерсе мурун болчу го дейм. Азыр андай учурлар уже азайды го дейм. Азыр көп эле ошо стоматолог коллегаларыбыз аябай именно гигиенага аябай мындай маани беришет да. Ошондуктан азыр андай учурлар деле көп укпайбыз да. Анан ушул тишти улгайганга чейин жакшы сактап жүрүш үчүн ушу көрүүчүлөрүбүзгө кандай кеңешиңизди айтып өтпөйсүзбү? Кеңешиңиз.
кайта эле күнүгө 2 мал жууп туруш керек. Рационуңарда обязательно мындай сбалансированный питание болуш керек. Обязательно витамин, кальцийлер болуш керек. Мындай жумшак тамактарды азыраак жеп, көбүнчө мындай жер жемиштерге басым кылышыңыздар керек. Жарым жыл, 1 жыл сайын обязательно тиш дарыгерге барып көрүнүп, анткени тиш курт жегенде сразу билдирбейт да. Ал ичинен тишти кичинеден жей берет, аны ошого жеткизбей, эртерээк ошо жарым жыл, 1 жылда барып турсаңар, карап айтып турат. Кээинки учурларда тиштин нервин алууга туура келип калат. Силерге кеңеш берерим, ошо канчалык көбүрөөк нервти сактап калууга аракет кылыш керек да. Ал нерв тишке болгон мындай кровоснабжать этип турат да тишти. Уже нерв алынгандан кийин уже ал тиш жансыз болуп калат да. Уже убактысы, мындай срок службы уже азаят да. Ошон үчүн пока кичинекей курт жегенден кийин уже барып ошол жакта дарылатып койсоңор жөн эле и пациентке дагы жеңил болот. Мындай убактысы батыраак болот. Каражат жагынан дагы арзаныраак болот. Анан тиш дагы мындай көпкө жетет. Анан обязательно прикусту караш керек. Бизде көбүнүкү даже эме менен статистика боюнча 90% адамдын прикусу туура эмес да. Прикус туура эмес болсо, мындай жевательный нагрузка тиштерге мындай түз кетпейт да. Бир тишке азыраак, бир тишке көбүрөөк тийип калган үчүн ошо көбүрөөк нагрузка келген тиштер мындай страдать этет да. Эрте түшүп калышы мүмкүн. Ошол тиштин областында эт, сөк өйдө качып баштайт да. Ошон үчүн брекет кийип, если силер өзүңөр замечать этсеңер, обязательно брекет тагып, прикусту оңдоп, анткени ал не только тиштерге эметет, сустав, кийин позвоночникке мындай таасирин тийгизет. Бизге келип көрүүчүлөрүбүзгө тишке кандай кам көрүү керек экендиги туурасында маалымат бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, силерге да ыраазычылык, ушинтип чакырып, ушундай программаларды түзүп жатканыңыздарга. Аз болсо да ушундай программаларды көрүшүп, может элдерге мындай жакшы таасир тийеби деп ойлойм. Рахмат. Ал эми биздин көрүүчүлөрүбүзгө болсо кийинки маектерден жолугушканча саламатта калыңыздар.